Ассаламу алейкум. Жол транспорт министрлигине карайбы, кимге карайт экенин билбейт экен, бирок жол транспорт министрлиги караса керек. Бишкек Ош жолундагы Бишкек Ош жолун азырынча оңдой албасак дагы жолдун чекесиндеги, жолдун ортосундагы линияларды сөзсүз түрдө жаңылашыңыздар керек экен. Жамгыр жааганда, мындай жаман погода болуп турганда эч нерсе көрүнбөйт. Жок. Тап таза эле мындай айтканда эчтеке жок да, капкараңгы эле жерде кетип аткандай болот экенсиң да. Встречный машиналар болсо, бизде билесиңер, көпчүлүк дальний светти өчүрүштү билбейт. Алар мындай свет күйгүзөт дагы, все, кетти, ошо менен айдай беришет. Дальний, ближний деген нерсе жок аларда. Ошон үчүн урматтуу министр Тилек Тегебаев беле, урматтуу Тилек Тегебаев, срочно качан возможность болсо сразу эле, но погоданын возможности болуп калса сразу эле баргыла дагы ошо линияларды тарткыла. Себеп дегенде канча миңдеген шопурдун соогуна каласыңар, жүздөгөн кишинин өмүрүн алып каласыңар. Урматтуу министр, сиз түндө мындай жаман погодада Ош Бишкекке за рулем өзүңүз чыгып көрүңүз, Ош Бишкек жолуна. Анан айтасыз да. Ошон үчүн срочно шопурлар бөлүшүп койгула, Ош Бишкекке каттагандар бөлүшүп койгула. Дальнийин өчүрбөгөндөр айтып коеюн. Силердин көчүңөргө бир нерсе чыксын айтып коеюн, дальнийин өчүрбөгөндөр. Дальнийди өчүрөй дагыла. Анан жанагынтип LED фарды тагып алып, настройка кылбай айдагандар дагы силер мойнуңар жулам айтып коеюн. LED лампа таккандан кийин настройка кылып ал. Настройка кылып жашынакай кылып ал. Парпыратып асманды карап элдин баарын көзүнө алган. Ошол, урматтуу министр, срочно анын дагы бүгүн сээп анан бир жумадан кийин өчүп кетпей тургандан эмес, жөн эле акча иштей тургандан эмес, Европадагы технологиялардан, Япония мындай өнүккөн мамлекеттин технологияларын ал салып турандан кийин койгула. Өчпөй тургандан, фар тийгенде жалтырай тургандан кылгыла. Силерди билебиз, силер эптеп эле мынча сом кетти деп туруп акча иштеп туруп арзандан кылып койсуңар, аныңар бир жамгыр жаагандан кийин жуулуп кетет. Урматтуу шопурлар, урматтуу мекендештер, ушул видеону бөлүшкүлө, ушул министрге да жетсин. Ушул видеону бөлүшүп, таркатып, колдон келишинче лайктан баскыла.